Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Урматтуу көрөрмандар, жалпы мусулман бир туугандар, биз ушул 5-апрель күнү ушул дем илгебизди, диний мектебибизди баштаганга планировка кылып баштаганбыз. Ошондон бери мына бир топ убакыт өтүп калды. Ушул бир топ убакыттын ичинде жалпыңыздарга ушул медресеге ким кандай салымын кошкон болсо, акчалай дагы, цементи менен, кирпичи менен, пескоблогу менен, куму менен, шагыл менен, ацеф менен ким кыскасы кандай жардамын, салымын кошкон болсо, жалпыңыздарга чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңызга чоң рахмат. Эми ушул күнгө чейин көзгө билинбеген менен бир топ эле жумуш бүттү. Бизге эми эң зарыл болгон нерсени азыр Бектур бир тууганыбыз айтып берет. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы жамаат, урматтуу жакындар. Биринчиден баарыңыздарга терең ыраазычылык, Алла таала чек шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Эми 5-апрелден бери имам саап айткандай көп нерсе сиздердин жардамыңыздар менен бүттү. Бул албетте ушул мечиттин алдыбызда полный стяжка жасалды. Андан тышкары пескоблогубуз коюла баштады. Артыбызда диний мектебибиздин фундаментин ичин засыпка кылдык. Эми эң чоң маселебиз бар. Кандай маселе десеңиздер, бул ушул жерде иштеп жаткан усталардын акысын төлөө биз үчүн оордук болуп атат. Бирок Алла тааланын казынасы чексиз. Иншалла сиздердин артыңыздар менен сиздерди себепчи кылып бизге Алла таала ушул видеону тарттырып жатат. Ошондуктан колдон келишинче жардам бериңиздер. Буюрса биздин планыбыз башка, Алла тааланын планы башка дейт, бирок себебин кыла берели. Ушул усталардын акысын төлөгөнгө жардам берип коюңуздар. Анан 15 тонна цемент керек, анан бир 2 КАМАЗ кум керек болуп жатат азыр. Анан крыша маселесине келсек, крышага бизге темирлер, андан тышкары жыгачтары да керек болуп калат. Себептен де алынын акысын эч ким ала элек да. Бирок кирпичтин акысы бар, аны ден чыңгыз Дембаке жардам берген. Ошондуктан туугандар, колдон келишинче жардам бериңиздер. Мбанк номерлери ушул жерге жазылат. Мен сиздерден суранарым, бул өтө сооптуу иш. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сиздерге сооп алып келе турчу иш. Иншалла сиздердин жардамыңыздарды күтөбүз. Алла таалам баарыңыздардан ыраазы болсун.